Кол телефондордун зыяндуулугу жаш балдардан тарта чоңдорго тийгизген таасири коркунучтуу ооруларга алып келиши тууралуу кеңири маек. Чоң кишилер колдонгондо дагы бир күндө 3 саатка чейин гана убакытта колдонуш керек да. Балам баягы бардык нерселерге түшүнөт, айтсаң кылат, бирок сүйлөй албайт деп. Майры, көзү көрбөй, ар кандай урот да, мындайча айтканда. Электромагниттик излучение адамдын бир жагынан өтүп, экинчи жагына өтүп кетет экен да, бир жагынан кирип, экинчи жагына. Эркектердин тукум уруксуз болуп эме болуп чыгышына таасир кылат, аялдардын ошондой балалуу болбошуна таасир кылып атат эми ошолор. Бүгүнкү күндө толук изучать этип аныкталган эмес да. Амансыздарбы биздин урматтуу окурмандар, соц тармактын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күндөгү жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясы жөнүндө дагы биз талкуулоо үчүн деги эле кол телефондору менен дагы ушул зыяндуулугу, пайдасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аны менен бизде конокто Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун онколог дарыгери Сайбидин Туроев бизде конокто. Бизден алыстабаңыздар, тиешелүү суроолорго жооп алып бермекчибиз. Бүгүнкү күндө кол телефон деген бул аябай бир жаш бала болобу, чоң киши болобу, бардыгында көп ушундай телефондорду колдонуп, өздөрү жаш балдарга кандай таасир алып келгенин эч ким сезбей ататтыр да. Балдарга телефондордун берип коюп атат да. Негизи бул телефон балдарга вообще мындай кереги жок да, балдар колдонбош керек мындай телефонду. Чоң кишилер колдонгондо дагы бир күндө 3 саатка чейин гана убакытта колдонуш керек да. Таасири көз биринчи очередь көзгө. Биринчи орунда көзгө тиет экен. Андан кийин мээге тиет экен. Андан кийин баягы нерв системага, ошондой эле психикага, балдардын психикасы. Мисалга алып көрө турган болсок, ошол баягы чөнтөк телефондорду көп колдонуп жүргөн балдардын сынап көрөтүндай эме кылып көрө турган болсок, нерв системалары дагы ушу жайда эмес. Азыр бизде ар кандай ушу сүйлөй турган мезгилге келген балдар дагы келип атат да. Ата-энеси алып келип атат. Балам сүйлөбөй атат. Балам баягы бардык нерселерге түшүнөт, айтсаң кылат, бирок сүйлөй албайт деп. Бул кол телефон жанагы мисалы эркектердин балалуу болуусуна же аялдардын мисалы таасир этет деп дагы өзүңүздүн жообуңузду айттыңыз. Российская академия наук ошол жакта окумуштуулар эксперимент жүргүзгөн да, тооктун жумурткасын алып туруп койгон да. 30 жумуртканы койгон, ошол жерде кол телефонду коюп койгон. Кол телефонду койгон. Андан кийин дагы бирөөсүнө 30 жумуртканы да коюп туруп, кол телефонду жок эле эметип койгон да, коюп койгон. Анан ошону баягыны инкубаторго коюп чөжө чыгарганда да 30 жумурткадан 19'у баягындай чөжө чыкпай калган да. Анын ичинен дагы бир 7-8'инен болсо баягы чөжө чыккан жанагындай эме менен, майры, көзү көрбөй, ар кандай урот да, мындайча айтканда. Эми жанагы кол телефону жок жердегиден кадимкидей баягы чөжөлөрү чыгып эме болгон. Ошондой эле мезгилде мисалы телефондорду биз чөнтөгүбүздө алып жүрөбүз, башка жерибизде алып жүрөбүз. Ошол электромагниттик излучение адамдын бир жагынан өтүп, экинчи жагына өтүп кетет экен да, бир жагынан кирип, экинчи жагына. Прямо эч кандай тоскоолсуз эле өтүп кетет экен да. Болбойт, адам кийимди дагы тоса албайт эме. Мисалы мына биз үйдө сүйлөшүп атабыз мына бул жерде. Эгерде тосулса мына дуалдар, стенкалар тосуп калыш керек эле да. Эркектердин тукум уруксуз болуп эме болуп чыгышына таасир кылат, аялдардын ошондой балалуу болбошуна таасир кылып атат эми ошолор. Бул излучениени, электромагниттик излучениени бүгүнкү күндө толук изучать этип аныкталган эмес да.
Azыр биздин турмушубузга жакшы болду. Биз сүйлөшүп атабыз. Америка менен сүйлөшүп атабыз. Бияк менен балабызды көрүп телефондон сүйлөшүп атабыз. Бунун бардыгынын таасири бар организмге. Мисалыга айтып кете турган болсок, 16-кылымда тамекини Европадан Россияга алып келген экен. Алып келип элдерге таркатып, мынауну тартсаңар, тамекини тартсаңар, эс алат экенсиңер. Андан кийин мында эч кандай зыяны жок экен дейт. А бүгүнкү күндө рак, өпкөнүн рагынын бирден бир эмеси, себеби ошол тамеки болуп атат. Бул сиз айткандай толкундардын же телефон пайдалануунун, Wi-Fi колдонуунун коркунучу кийинки келечекке көбөйүшү мүмкүн экендигин. Бул обязательно. А вот жаш балдардын, мисалы биз жаңы чыгып аткан баладагы телефонду көтөрүп алып бирдемени көрүп атпайбы? Ошолордун баш мээсинин сөөгү чоңдорго караганда бир топ жука болот да. И мээсинин салмагы дагы аз болот. Анан назик болот. Ошолорго биринчи очередь жанагы излучение ошолорго таасир кылат. Сразу эле жанагыдай массовый оору жок. Единичный случайлар бар да. Коридорго чыктым да, чыксам бардыгы телефон кармап турат. Ошонун ичинде бирөөсүндө телефон жок экен. Анан мен айттым, сенин телефонуң кана дедим. Сенин телефонуң кана десем, мен чөнтөгүмдө дейт анын телефон. А беркилер болсо уялып кеттиби, же болбосо башка эме кылдыбы, шарт өчүрүп чөнтөктөрүн, телефондорун чөнтөгүгө салып атышат. Бүгүнкү күндө телефон колдонуу жаш өспүрүмдөргө эле эмес, дал ушул чоң жарандарга дагы зыяны тийип жатканы жөнүндө биз кеп кылдык. Кийинки берүүлөрүбүздө актуалдуу темаларды көтөрүү менен жолугушканча сак саламат туруңуздар.